Өзüm автоунам бар. Өзгөндөн келатканда ушул бир неме түшүп калды да машинама бала. Ошол айтып калды, таанышып сүйлөшүп отуруп келатып эле, ошол эже азыр ушундай эшектин этин казы карта чүчүк кылып сатып ушинтип неме алып атат. Ошол жөнүндө видеоролик көрдүңүзбү деди да. Дегенде жок да ошентсе мен сизге жөнөтүп коеюн, номериңизди бериңиз деди. Анан жок кереги жок, андан кереги жок деди. Мен ошондон укканмын бирок. Бир жума боло элек ал нерсени укканыма. А бирок былтыр дагы угуп жүргөм мындай чала чучу кандайларга мен андай эле маани бере бербейм да. Анан кийин действительно мындай аркасынан түшүп, кызыгып, угуп мындай жок да мендечи ошол немелерде. Болгону эле менин ошол немем жүрөгүмө өйгөнү башка жарандар, башка ошо элибиз жаш балдар бар, жаш семьялар бар. Кандай адам болбосун, кандай жаныбардын этин жеп атканын билбей жүрө береби. Анан ошого ошогон ареттеги жанагы сатуучулар дагы ошентип күнүн көрө бериш керек да. Иши кылса акча табууну көздөп эле туура келген немени сата бергенге туура келе береби аларга. Суббота күнү сатып алгам. Анан эмнеден улам сиз шектенип, эшектин эти деп шектенип каласыз? Дәлелденек деп атпайбы булага? Шектенип кетсеңиз. Ошону мен туурап жатканда билдим. Потому что сөөгү жок, майы жок, жытынан немесинен билип атам. Светинен, эттин светинен. Жылкынын эти болот ошондой свет. А бирок жылкынын этинен дагы свети башкачараак. Бир анан кийин мен фарш турагам да, майдалап фарш турагам. Ошондо мындай жүрөгүм бир кызчадай боло берди, жөн таза малдын эти эмес экенинчи. Анан мындай кылып алып жыттаганымда жыты дагы жылкынын этине окшош эмес эле. Кызыкчадай жыттанат эле. Башкача бир мындай неприятный да запах. Бүгүн кайрылды бир шаардын жараны. Кичине банка кичинекей этти көтөрүп келиптир. Эшектин эти деп шектенип жатат. Анан биздин ишкананын андай жаныбарлардын этин идентификация кылганга ыйгарым укугу жок. Биз аны кылган эмеспиз, кылбайбыз дагы. Бул нерсени өкмөттүн алдындагы мамлекеттик ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча инспекция бар. Ошолор ыйгарым укуктуу. Ошолордун лабораториясы идентификация кылып, аныктап, кайсы жаныбарга тиешелүү экенин айтып берет. Лабораториянын дареги Молдонияс көчөсүндө, классик мейманканасынын аркасында. Мен азыр бул эжекени ошол жака барып кайрылып айтсаңыз болот деп жибердим. Андан сырткары бүгүнкү күндө как раз 3-декабрда чыккан мэрдин буйругу боюнча комиссия иштеп шаарда рейд жүрүп атат. Ага өзүңүздөр да катышып атасыздар. Массалык маалымат каражаттары иши комиссиянын курамында ветеринардык врач дагы бар. Азыр ошол оң жактагы Арбора жээгинин дарыясынын оң жак жээгиндеги жумушчу топтун башчысына мен тапшырманы бердим. Ошол ветеринарлар менен кошо чогуу барып, ошол алган жанагы чучук саткан комоктун алдын деп атпайбы, ошону ветеринарларга айтып өзүмө кошуп текшертип койгула деген тапшырма берилди. Анан калганын лабораторияга аныкталгандан кийин гана биз билебиз. Ал эмненин эти экенин, анан ошого жараша чарасын дагы ошол ветеринардык коопсуздук боюнча инспекция өзү көрөт.